Шейшемби күнгө алынган жаңылыктардын урунттуу учурлары Ысык-Көл облустук телерадио компаниясынын эфиринде. Кызматыңыздарда Адил Какянов, саламатсыздарбы. Алгач өзөктүү окуялардан кыскача. Президенттин Ысык-Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Ильяс Иманбетов Түп районунун тургундары менен жолугушту. Тоң районундагы окуучулар арасында аскерге чейинки даярдык боюнча 8-чи спартакиада болуп өттү. Балыкчы шаарында 7 апрелде каза болгон мекендештердин жаркын элесине арналган футбол боюнча турнир болду. 2023 жылдын январ-март айларында айыл, токой жана балык чарбаларынын дүң продукциясы 36 миллиард сомдон ашыкты түздү. Бул тууралуу брифингде Улуттук статистикалык комитеттин төрагасынын орун басары Зайнидин Жумалиев билдирди. Анын айтымында өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу өсүү темпи 1,9% түздү. Мындай көрсөткүч мал чарба продукциясынын өсүшүнүн эсебинен камсыз болду деп кошумчалады. Баткен облусунун Кадамжай шаарында кыргыз-өзбек ишкерлеринин жолугушуусу өтүүдө. Бул тууралуу президенттин облустагы өкүлчүлүгүнөн билдиришти. Жолугушууга Өзбекстандын Фергана жана Кыргызстандын Баткен облусунун жергиликтүү бийлик өкүлдөрү катышууда. Жолугушууга Фергана облусунан 76, Баткен облусунан 100 ишкер катышууда. Алгач ишкерлер ортосунда эки тараптуу кызматташтыкты кеңейтүү боюнча мүмкүнчүлүктөр камтылган маалыматтар берилди деп айтылат билдирүүдө. Бул иш-чара 2023 жылдын 27 январында Бишкек шаарында бекитилген Кыргызстандын президентинин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн аппараты менен Өзбекстандын Фергана облусунун хокимиятынын ортосунда 2023-2025 жылдарга кызматташууну кеңейтүү жөнүндөгү комплекстүү программасынын алкагында уюштурулду. Орусия өкмөтү мамлекеттик думада жана федералдык кеңеште ратификациядан өткөртүү үчүн аба чабуулунун коргонуна биргелешкен аймактык системасын түзүү жөнүндө кыргыз-орус макулдашуусун президент Владимир Путинге жөнөттү. Ал боюнча тиешелүү токтом Орусия өкмөтүнүн укуктук маалымат порталына жарыяланды. Кыргызстан менен Орусия бул келишимге 2022 жылдын 16 августунда Москва шаарында кол койгон. Макулдашуу күчүнө киргенден кийин Орусиянын аба чабуулдарынан коргонуу системасын жайгаштыруу үчүн Кыргызстан тарап 5 гектар жер бөлүп берүүгө тийиш. КМШга мүчө мамлекеттердин аба чабуулунан коргонуунун биргелешкен системасы 1995 жылы февраль айында түзүлгөн. Шериктештикке кирген Азербайжан менен Молдовадан башка бардык мамлекеттер бул системага кошулган. Учурда бул системага Армения, Беларусь, Казакстан, Кыргызстан, Орусия, Өзбекстан, Тажикстан активдүү катышып келет. Президенттин Ысык-Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Ильяс Иманбетов Түп районунун тургундары менен жолугушту. Жолугушууда таза суу, жер, саркынды сууларды тазалоочу жайлары сыяктуу бир катар маселелер көтөрүлдү. Ошондой эле райондогу айрым айыл аймактарындагы авариялык абалдагы бала бакча, мектеп, спорт залдарды жаңылоо муктаждыгы бар экендиги айтылды. Облус башчысы Ильяс Иманбетов Түп районунун тургундары менен жолукту. Мында эң көйгөйлүү делген жайыт жерлер, чарбалардагы жалпы элдин техникалары, Жылуу булак айылындагы сүт булак, ачык акционердик коомунан чыккан саркынды суу, таза суу, жер, жол маселелери көтөрүлүп, чечүүнүн жолдору каралды. Айрымдарын мүмкүнчүлүккө жараша кыска убакытта чечүү убадаланды. Бизде Түп районунда азыр эмне көп? Гепатит. Бул оорулар кайдан келип атат? 5-ге жакын уй чыгат экен, мал чыгат экен. Бүт баары сүттөрүн өткөзүп атат. Ал үйдүн бирөөнөн бир килос кетпейт деп ким кепилдик берет? Эч ким бере албайт. Экинчи маселе сүт булак. Бул сүт булактын сыбыртка төккөн жайы бар. Ал жерлерде жылыга 4-5тен уй өлөт. Элдерден сураса болот. Жылуу булактын астында түтүн суусунун жээгинде. Муну 10 жылдан бери мен элчи Жантаевтар бүт элдин кожоюптарга айтып эчке калдыра албай. Генерал Утманова да жазган, министрлердин да менде жооптор турат. Мен сизге өзүмчө барып келсем да болот да. Эмне деп жооп жаздыңыз? Ой, баары эле алдырабыз, эчтеке кылбайт мына. Башка жерге котортобуз деп. Кайра эле жанагы Чоң Таш айыл өкмөтүнө миллион сом төлөп коюлуп, ошол жерден кайра эле кетирип атат. Суу, ошондон чыккан суулар сүрөттөрү менен бар менде. Бүт эле түтүн суусуна куюлуп атат. Бул эң чоң көйгөй да.
Ağızı, emekli. Endi бул жерде келтеген чоң завод да, Жылуулактагы түшүп. Жолугушуубуздагы бардык маселелер протоколго түшүп. Экология иштебейт бизде. Андан кийин протоколго түшүрүп туруп, анан задание берип контроль кылабыз. Мониторинг этип, анализ жүргүзүп, билесиз. Анан кийин текшерүү жүргүзүлөт. Эч кандай алым жетпейт. Ошондой эле район аймагындагы айрым айылдардагы социалдык объектилер, мектеп, бала бакчалардын жетишсиздиги, спорт залдарга болгон муктаждыктар жаралып жаткандыгы белгиленди. Андан сырткары экология таштанды көйгөйлөрү каралды. Ошол баланы ким барып жакты? Руслан Термеев деген экологиядан барып начальник болуп, ошол барып жакты. Эч ким эшикке кылдырган жок. Ошол жерден инженер Озел бала бар болчу, Жаңгабылов деген. Ошону алып келип облуска начальник киш кылды. Бүт инспекторлор үстүнө начальник кылып. Мен нары Динара Кутманова арыз жазсам, андан кийин алып келип кичирейтип койдук деп ошол баланы, күнөөлүү баланы. Азыр Аксу районуна 2 тең инспекция кылып коюптур. Муну териштирип бергиле. Мен алым жетпей койду. Үчүнчү маселе, түптүн ичинде автобазарлар сатылып кеткен. Автобаза, колхоздун гараждары турат. Эми кимдер сатып алганы белгисиз, бүт ичинин баары мусор. Жол бүнүттөр толтура жүрөт. Оору кайдан чыгат биз түпкө? Эми бул Ажонун айылы да, Ажон району да. Кичине түптүн ичинде эмеге жашабайлы, азыр мына жолдун баарын айтып өтүштү. Жолдун барында ичагарын дегендей тоок-соокту сатып отурушат. Эч ким текшерген. Гигиена аларда эмне туберкулезбу, алар сатып отургандар эмнелер, эч ким текшерген киши жок. Санепчилер иштебейт мына. Кимиси бар, мен азыр бетин айтып берем. Канча жол бардым мен. Шуну бир вопросту көтөрүп коюлашты. Эч ким көтөрбөйт. Бул жерден Казакбай айтып кеткен азыркы мусорлор боюнча маселе бул экотехинспекция. Акырын окружающий среда менен чогуу иштечү маселелер. Бизде аларга штраф салганга полномочиябыз жок санэпидстанцияда. Экинчи маселеси көчөдө сатылып аткан жанагындай малдын эти, ичагарындар деп атат. Негизи сырой продукциянын баары тең. Малдын эти болобу, жашылча жемиш болобу, сырой продукциянын баары ветеринарный инспекциянын көзөмөлүндө турат. Биздин көзөмөлдө бышкан тамак азыктарынын баары биздин көзөмөлдө. Бул негизи мыйзам боюнча баары разграничение өзүнүн берилген. Биз эми өзүбүздүн функциядан көтөрүп башка функцияга өтүп кетсек, бул превышение должностного полномочия деп бизге иш козголуп калат. Бүтүрүңүз. Морепил жумабы аркы жуманын аягына чейин таптаса болсун. Нада будет өтүп барат, мен кирип кетем. Макулбу? Мындай жолугушуулар буга чейин деле болуп, бир топ маселелер көтөрүлгөн. Ал эми облус башчысы ар бир көтөрүлгөн көйгөйлөрдү өзү көзөмөлдөрүн убада кылды. Жазгүл Сатаева, Алтынбек Исаев, Мадина Абакирова, Ысык-Көл маалымат кызмат үчүн. 27 мартта президент Садыр Жапаров Кыргыз Республикасынын Саламаттыкты сактоо министрлигине караштуу милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун 2022 жылга бюджети жана 2023-24 жылдарга болжолу жөнүндө мыйзамга кол койду. Бул мыйзам жогорку кеңеш тарабынан 2022 жылдын 17 мартында кабыл алынган. Бүгүн маалыматтык түшүндүрүү компаниясынын алкагында милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун жетекчилиги иш сапары менен Ысык-Көл областына келди. Мыйзамдагы өзгөртүүлөрдү калкка жеткирүүдө жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын, мамлекеттик жана муниципалдык уюмдардын өкүлдөрү жана медицина кызматкерлеринин иш жүргүзүүлөрү тийиш. Айта кетсек, бүгүнкү күндө Ысык-Көл облусу боюнча 485 000 адам үй бүлөлүк дарыгерлер борборунан каттоого алынып, анын 357,5 миңи камсыздандыруу полисин алышкан. Ал эми 140 000ден ашык жаран медициналык камсыздандыруудан өткөн эмес. Милдеттүү медициналык камсыздандыруу жарандарга кандай жеңилдиктерди берет? Кийинки материалда. Өлкө башчысынын 27 мартта кол койгон милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун 2022 жылга бюджети жана 2023-2024 жылдарга болжолу жөнүндө мыйзамы бүгүндөн тарта күчүнө кирди. Ал үчүн маалыматтык түшүндүрүү компаниясынын алкагында милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун жетекчилиги иш сапары менен Ысык-Көл облусуна келди. Кандай полис берилет, кимге жеңилдетүү болот, же пенсионерлерге беребизби, же студенттерге беребизби, студенттерге кантип түшүндүрөбүз, больницага келген адамдарга канча төлөйт, канча төлөбөйт, же полис менен барып акысыз
каралабы деген сөз. Көп бизде жарандар ошо маалыматы жетпей калып, ошондуктан бүгүн иш-чарада бул биз баарыбыз түшүндүрүп, анан ар бир жарандарга, ар бир студенттерге жеткиришибиз керек да. 1999 жылдан бери иштеп келген мыйзамдын болгону 7 жана 8 беренесине өзгөрүүлөр жана толуктоолор кирген. Бул биз жарандарды иретине келтирип, башка жарандар, башка жактар жана Кыргыз Республикасынын жарандары деп, Кыргыз Республикасынын жарандарына кимдер кирет деп, мындайча айтканда сорттоп койдук да. Анан чет өлкөлүк жарандар, анын ичинде чет өлкөлүк окуп аткан студенттер деп баса белгилеп койдук. Качкындар жана кайрылмандар деп иретине келтирип койдук. Анан милдеттүү түрдө деп камсыздандырыш керек. Мурдагыда, мисалы үчүн чет өлкөлүк жарандар кайрылганда кашанын ичинде кайрылганда медициналык кызматты алганы кайрылганда дегендей жазылып калган да. Азыр болсо ушу милдеттүү түрдө камсыздандырылыш керек. Камсыздандыруу полисин Кыргызстандын жарандары бир жылга 1722 сомдон, ал эми чет элдик жарандар айына 16391 сомдон сатып алат. Ысык Көл облусунда 400дөй чет элдик студенттер бар. Алардын 9-у гана камсыздандыруу полисин алышты. Ысык Көл облус боюнча 485 миң калк катталган биздин үй бүлөлүк дарыгерлер топторуна. Анын ичинен камсыздандырылгандар 357 миң болуп атат. 140 миңдей калк мындай айтканда камсыздандырылбай калып атат. Ушул жылдын башы менен азыр 158 полис болуп атат. Бирок бул бизге бир жылга азыр 70 миңден ашык полис планы коюлуп атат. Анткени бул 140 миң камсыздандырылбаган калктын 50% болуп калат экен. Ошо 50%ын хотя бы баштап ошо биз өзүбүзгө максат коюп атабыз бул жылга. Полистун негизинде дары-дармектер арзандатылып, же кандайдыр бир жеңилдиктер дагы берилет. Бирок алардын баардыгы бирдей бааны кармабай, ар ким өзүн билемдикке салгандары да бар экенин айткандар да жок эмес. Дарыканалардагы дарылардын баарынын көпчүлүгү мөөнөтү өтүп кеткен, башаламан. Бир аптекага барсаңыз, мисалы 100 сомдук дары болсо, экинчи аптекада 150 сом ошол эле дары. Өзүм алып көрдүм. Мисалы мен гипертония боюнча учетто турам. Дарыларды алып көргөндө ар кандай мөөнөтү өткөн дарыларды море толтурат. Ошон үчүн ошолор жагынан да көзөмөлдү аябай күчөтүш керек. Расмий иштеп, иш берүүчүсү социалдык фондко 2% төлөмүн которуп турган жарандар, пенсионерлер, социалдык жөлөк пул алгандар, 16 жашка чейинки балдар жана аскер кызматкерлери милдеттүү медициналык камсыздандыруу полисин албайт. Ошондой эле жеке каалоосу менен социалдык фондко камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөгөндөргө медициналык камсыздандыруу полисин сатып алуунун кажети жок. Гүлбаршын Молдоева, Асылбек Касьянов, жаңылыктар, Каракол шаары. 2022 жылы өлкө башчы Садыр Жапаровдун демилгеси менен аз камсыз болгон үй бүлөлөргө колдоо көрсөтүү үчүн 100 миң сомдон бир жолку берилүүчү кайтарымсыз акча каражаттары берилген. Социалдык келишим долбоорунда өлкө боюнча 2800 аз камсыз болгон үй бүлөгө 292 миллион сом бөлүнгөн. Ушул жылы өлкө башчы тарабынан 10 миң үй бүлөгө социалдык келишим долбоорунун экинчи этабында аз камсыз үй бүлөлөрдү жакырчылыктан чыгаруу иштери башталды. Бүгүн Каракол шаарындагы социалдык жардам алууга келишим түзгөн 24 үй бүлөгө 100 миң сомдук кайтарымсыз каражат алууга сертификаттар берилди. Бүгүн Каракол шаарындагы 24 аз камсыз болгон үй бүлөгө 100 миң сомдук кайтарымсыз каражат алууга сертификаттар тапшырылды. Иш-чарага Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министринин орун басары, Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаты, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү катышты. Социалдык контракт түзүү, жакырчылыктан, кырдаалдан чыгаруу биздин жарандарыбызга жардам берүү, ошол сертификаттарды тапшыруу үчүн келдик. Мен айтат элем, ошо бүгүнкү сертификат алган биздин жарандарыбызга эч качан үмүтүңөрдү үзбөңүздөр. Жакырчылык бул тагдыр эмес, жакырчылыктан бул кырдаалдан чыкса болот. Каракол шаарында аз камсыз болгон 300 үй бүлө бар. Долбоорго катышуу үчүн 63 үй бүлө арыз жазган. Ал эми 24 үй бүлөгө квота берилип, кыска мөөнөттүү окуудан өтүштү. Буга чейин 3 баласына ай сайын жөлөк пул алып келген Гүлнара Асанбаева долбоордун экинчи этабында 100 миң сомдук сертификат алып, жеке ишин баштоонун алдында турат.
Ошо 100 миңди алып, өз чакан ишимди ачайын деп турам. Курсту бизнес проектин окудук. Биздин соц кызматкерибиздин жардамы менен аябай жакшы бизнес проекти жазганды үйрөндүк. 2023 өлкө башчы тарабынан 10 миң үй бүлөгө социалдык келишим долбоорунун алкагында аларды жакырчылыктан чыгаруу демилгеленген. Аталган долбоор Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин 2022 жылдын 15 июлундагы 385 токтомунун негизинде ишке ашырылууда. Бүгүнкү күнү ушул биздин иш-чарага жогорку кеңештин депутаттары дагы келип катышып отурушат. Албетте депутаттар жанагы республикалык бюджетти карап атканда депутаттар тараптан дагы ушул колдоо болуп атат. Бюджетти бекитип атканда бул иш-чаранын негизги максаты албетте ушул оор кырдаалда калган үй бүлөлөрдү, негизинен ушул аз камсыз болгон үй бүлөлөрдү ушул оор кырдаалдан чыгаруу, алардын материалдык деңгээлин жогорулатуу, ошондой эле финансылык сабаттуулукка үйрөтүү. Андан башка эң негизги бул иш-чаранын максаты бул инсандык өнүгүү. Себеби эмгек менен гана адам өнүгө алат. Жаңы түзүлгөн жобого ылайык социалдык келишим долбоорунун экинчи этабында толуктоолор, өзгөртүүлөр киргизилген. Бул долбоорго көмөк жөлөк пулун алгандар гана катышуу мүмкүнчүлүгүн алышты. Былтыркы алгандардын жыйынтыгын көрүп, алар өзүлөрүн уже пландаштырып, что ушул 100 миң менен деле канча бир ишке ашырып, жакырчылыктан чыкканга мүмкүнчүлүк бар экенин сезишип, быйыл активдүү катышты. Мисалы 36 үй бүлө катышып, анын ичинен 24-ün биз аныктап алдык да. Эске салсак, буга чейин социалдык келишим аркылуу шаар аймагындагы 50 үй бүлөгө 100 миң сомдон берилген. Кайтарымсыз көмөк алгандар текмечилик, мал чарбачылык, үй тазалоо жана такси кызматтары өңдүү кичи ишкерликтерди баштап, аны өнүктүрүүнү колго алышкан. Жанара Алмазбекова, Нурдин Урманбетов, Мадина Бакирова, Сыкөл жаңылыктары. Мына ушул социалдык келишимдин негизинде өткөн жылы каражат алган үй бүлөлөр бүгүнкү күндө өздөрүнүн чакан бизнестерин жүргүзүшүп, учурда алдыңкылары 30 миңден ашык киреше табышууда. Ал эми быйылкы жылдын эсеби менен Тоң районунда да 61 аз камсыз болгон үй бүлөгө 100 миң сомдук кайтарымсыз каражат алууга сертификаттар тапшырылды. Тоң райондук эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция башкармалыгы Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин 2022 жылдын 15 июлундагы 385 токтомун ишке ашыруу максатында социалдык жардам алууга келишим түзгөн 61 аз камсыз болгон үй бүлөгө 100 миң сомдук кайтарамсыз каражат алууга сертификат тапшырды. Бул иш-чарага Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаты Арсланбек Малиев, Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министринин орун басары Жылдыз Полотова жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү катышты. Биздин президентибиздин демилгелеринин алкагында болуп аткан иш-чаралар жана президенттин жарлыгы менен кабыл алынган улуттук стратегиялардын алкагында иш-чаралар болуп атат. Негизи биздин министрликке ушул милдеттер коюлган улуттук стратегиялардын алкагында ушул оор кырдаалда калган үй бүлөлөрдүн оор ушул турмуштан, оор акыбалдан алып чыгып кетүү максатында кандайдыр бир алардын эмгек потенциалын колдонуп, эгерде мүлк потенциалы дагы болсо, ушундай чакан иш баштап кетүү боюнча. Былтыркы жылы министрлер кабинетинин 385 токтому менен атайын чечим кабыл алынып, 2800 үй бүлөгө республика боюнча 100 миң сомдон акча берилген. Иш-чаранын жүрүшүндө былтыркы жылы алган социалдык келишимдин катышуучуларынын айрымдары бүгүнкү күндө жакшы киреше таап жаткандары айтылды. Бул өлкө башчысынын демилгесин жогорку кеңештин депутаттары да колдоп беришкен. Президенттин демилгеси менен ошол жакыр үй бүлөлөргө жардам катары соцфонд тарабынан ошол 100 миң сомдон өзүнүн турмушун оңдоп алсын деген акчалар бөлүнүп жатат. Бүгүн 61 үй бүлөгө бердик. Негизи муну болсо ошо президентибиз Садыр Нуркожоевич Жапаров көтөрүп демилгеси менен жасалып жатат. Биз жогорку кеңеште депутаттар бул демилгесин колдоп бюджетке киргизип бердик. Эми болсо ошол министрликтен ошол социалдык камсыздандыруу жана миграция министрлиги
жакшы иштеп ушул ишти алып барып жатат. Быйылкы жылы район боюнча атайын комиссиядан өткөн 61 аз камсыз болгон үй бүлө 100 000 сомдук сертификаттарды алышты. Алардын бири Төрткүл айылынын тургуну Венера Эсеналиева. Балдарыма пасовый алып, ушуга чейин пасовый алып келгем. Анан бүгүн чоң кубанычта болуп атам. Минтип 100 000 алдык. 100 000 алып, ушуну менен демеден чыгып кетсем деп атам. 100 000ге саан үй алсам деп атам. Саан үй алып, анан ошонун көбөйтүп, сүтүн сатып, ушундай бизге ушинтип 100 000 берип атканына чоң ыраазычылык билдирем. Ал эми быйылкы жылы социалдык келишимдин негизинде социалдык жардам алууга өлкө боюнча 10 000 үй бүлөгө квота бекитилген. Мирмусу Бакунова, Данияр Акунов, Мадина Абакирова, Тоң районунан. Чүй жана Талас облусунун айыл аймактары үчүн тажрыйба алмашуу иш-чарасы уюштурулуп, алар 2 күндүк иш сапары менен Ысык Көл облусуна келишкен. Алгачкы тажрыйба алмашуу Ысык Көл районунун Кара Ой жана Кумбел айыл аймактарында болду. Теманы аймактык кабарчыбыз Асель Тилек кызы улайт. Швейцария өкмөтү тарабынан Швейцариянын өнүктүрүү жана кызматташтык агенттиги аркылуу каржыланган жергиликтүү деңгээлде кызмат көрсөтүүлөрдү жакшыртуу долбоорунун алкагында жергиликтүү өз алдынча башкарууларынын союзу тарабынан Чүй, Талас областарынын айыл өкмөттөрү менен Ысык Көл облусунун Ысык Көл, Түп, Жетегиз райондорунун ортосунда тажрыйба алмашуу иш-чарасы уюштурулуп, алар багыттоо ишин Ысык Көл районунун Карой айылынан башташты. Аталган айылдагы айыл келечеги бала бакчасына саркынды сууларды тазалоочу жай куруу тажрыйбасы менен жеринен таанышуу мүмкүнчүлүгүн алышты. 23-жылдын башынан баштап, ушу Талас облусунун айылдары менен, айыл өкмөттөрү менен, Чүй облусунун Ысык Ата, Чүй, Кемин райондорунун айыл өкмөттөрү бизден жергиликтүү деңгээлдеги кызматтарды жакшыртуу долбоорунун алкагында пилоттук болуп, могу сиздер катышып, биз менен чогуу иштешип жатасыздар. Ошол долбоорго 2020-жылы Кара айыл өкмөтү биз да катышып, учурунда 500 000 байгеге ээ болуп, проекттин негизинде. Бул проект болсо айыл келечеги бала бакчасына саркынды сууларды тазалоочу жайын куруу проектиси жазылган. Азыркы учурда толук кандуу курулуш иштери бүттү. Бул проекттин жалпы суммасы 1 700 000 болчу. Анын ичинен 1 200 000 да жергиликтүү бюджетинен 500 000 проекттин негизинде каржыланып, буюрса толук кандуу азыр иштикке киргизилди. Андан соң тажрыйба алмашуу максаты менен уюштурулган иш-чаранын катышуучулары Кумбел айыл аймагындагы калкты таза суу, ичүүчү суу менен камсыз кылуу долбоору менен таанышышып, бул жерде долбоорду ишке ашырып, ийгиликтүү иш жүргүзүп жаткан кызматкерлер менен кызуу талкуу жүрүп, кызыккан суроолорго жооптор алынды. Өз кезегинде Түп жана Чүй областынан келген айыл өкмөттөрү тажрыйба алмашууга арналган иш-чара алардын көздөлгөн иштеринин жасашына жакшы багыт берерин белгилешти. Кыргызстан кичинекей мамлекет болсок дагы бир ушул таза суунун запасынан 9-месте турат экенбиз дүйнөдө. Анан бул аябай сүйүнтө турган нерсе. Ал эми өзүбүздүн таза суубузду, экологиябызды сактап калыш, кармап калыш бул биздин милдетибиз деп ойлойм да. Анан ушул именно биз ушул жергиликтүү деңгээлдеги ушу долбоорлорду, иш-аракеттерди жакшыртуу долбоору аябай иш-аракеттерди жакшы жазып атыптыр. Маселен, мынакей жана очистительный сооружения Карой айылындагы аябай жакты. Бул этеги барып туруп техникалык суу болуп кетип, бак-тарактарды да сугара берсек болот экен да, жерге сиңип баягы экологияны булгабайт экен. Ал эми мынакей бердеги болсо биздин ошол таза суу маселеси дагы аябай жакшы колго алынган экен. Мындай 700-800 абонент деп атат. Чакан абонент болсо дагы ушуларды баягы колго алып, жергиликтүү деңгээлде жакшы иш-аракеттер болуп аткан аябай сүйүндүрөт. Жергиликтүү деңгээлде кызмат көрсөтүүлөрдү жакшыртуу максатында тажрыйба алмашуу үчүн уюштурулган топтун мүчөлөрү Түп жана Жетегиз райондорундагы айыл өкмөттөрдө да болушуп, ийгиликтүү иш жүргүзгөндөрдүн кеп кеңешин угууну улантышат. Айсел Тилек кызы, Асылбек Касенов, Айбек Жумашев, Атайын кабарлар топтому үчүн Ысык Көл районунан. Тоң районундагы Жомарт Бөкөнбаев атындагы орто мектебинде окуучулар арасында аскерге чейинки даярдык боюнча 8-чи спартакиада болуп өттү. Берилген тапшырмаларды аткарууда ар бир команда жакшы даярдыктарын көрсөтүшүп, жоопкерчилик жана тактык менен ыкчам аткарышып, жеңишке жетүү үчүн ат салышты. Алардын даярдыктарына атайын комиссия мүчөлөрү баа беришип, алдыңкы орундарга ээ болгон командаларга Тоң райондук аскер комиссариаты тарабынан ардак грамота тапшырылды. 8-чи спартакиаданын жүрүшү туурасында
Кабарчыбыздын сюжети. Мектеп окуучуларынын арасында өткөрүлгөн спартакиаданын максаты жаштарды аскерге чейинки даярдоого, ата мекенди сүйүүгө, патриоттулукка үндөө болуп саналат. Тоң райондук аскер комиссариаты жана райондук билим берүү бөлүмү менен биргеликте өткөрүлгөн мелдешке мектептерден тандалган мыкты окуучулар катышып күч сынашты. Тоң районунда дайыма өтүп келе турган мелдеш катары биз дагы ошо мектеп окуучулары менен бирге ошол катышып жатабыз. Бунун негизги максаты ошол окуучуларды ата мекенди коргоого, аскерге кызмат кылууга даярдоо болуп эсептелет. Мелдештин жүрүшүндө катышуучулар катарга тизилүү, саламдашуу, команда менен басуу, 100 метр аралыкка чуркоо, пневматикалык мылтыктан жогорку ылдамдыкта атуу, турникет тартылуу, ар кандай тоскоолдуктардан өтүү боюнча өз даярдыктарын көрсөтүштү. Биздин бүгүнкү иш-чаранын негизги максаты жаш өсүп келе жаткан жаштарды мекенчиликке жана патриоттулукка тарбиялоо жана ошондой эле аскерге чейинки даярдык сабагын алып жаткан билимдерин практикалык жүзүндө көрүү. Жагы өсүп келе жаткан жаштарга айтарым, мекен жигиттик милдетиңерди аткарып, аскерге барып кызмат кылгыла демекчимин. Аскердик даярдык боюнча өтүп жаткан 8-чи спартакиадага район боюнча 12 мектептен катышып, жыйынтыгы менен 3-орунга Болот Мамбетов атындагы жалпы орто билим берүү мектебинин окуучулары ээ болсо, Пушкин атындагы мектеп гимназиясы 2-орунду камсыз кылышты. Ал эми 1-орунга Жумаев атындагы жалпы орто билим берүү мектебинин командасы татыктуу болушту. Жеңишке ээ болгон командаларга уюштуруучулар тарабынан ардак грамоталар тапшырылды. Мен Мусубакунова, Акунов, Мадина Абакирова, Тоң районунан. Балыкчы шаарында 2010 жылы апрель окуясында каза болгон мекендештердин жаркын элесине арналып футбол боюнча мелдеш уюштурулду. Спорттук иш-чарага шаар боюнча жалпы 14 команда катышты. Мелдештин жүрүшү туурасында кийинки сюжетте. Футбол 7 апрель элдик революция күнүнө карата уюштурулду. Мелдеш кызыктуу өтүп 40 жашка чейинки жана 40 жаштан жогорку спортчулар арасында өттү. Бул самалыктын негизинде спорт сүйүүчүлөр арасында жакын мамиле түзүлүп, спорт аркылуу ден соолуктарына кам көрүлүүдө. СССР командасында ойнойбуз. Ушу бүгүнкү шаар спорт комплекс шаар атынан ушу 7 апрель шейит болгондорду эскерүү күнүнө ушу турнир өтүп атат. Спорт өнүгө берсин, ушу шаарыбыздын спорту өнүгө берсин. Жеке эле футбол эмес, калган баары өнүксүн. Ушу баарыңарга ийгилик каалайм. Мындай иш-чаралар өлкө башчысы тарабынан кабыл алынган инсандын руханий адеп ахлактык өнүгүүсү жана дене тарбиясы жөнүндө жарлыгынын негизинде өтүүдө. Кичи футбол болуп жатат. Бул кичи футболду спорт бөлүмү тарабынан өтүп жатат. Бардыгы 14 команда, 1-2, 3, 4 орунду алгандарга кубок, диплом жана акчалай сыйлыктар берилмекчи. Мелдештин жыйынтыгында жеңүүчүлөр диплом жана акчалай сыйлыктар менен сыйланды. Жалпы оюнга 14 команда катышты. Жазгүл Сатаева, Сталбек Саманчиев, Мадина Абакирова, Ысык-Көл маалымат кызмат үчүн. Шейшемби күнгө алынган кабарлар мына ушулар болду. Ардактуу замандаштар, биздин жаңылыктарды Ысык-Көл облустук телерадио компаниясынын социалдык түйүндөрүндөгү Facebook, YouTube, Telegram расмий баракчаларынан дагы көрсөңүздөр болот. Жаңылыктарды мен Адил Какенов алып бардым. Амандыкта көрүшөлү.